Саламатсызбы? Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо улантат. Алдыдагы 1 саат ичинде биз саясаттан сырткары деп аталган программанын алкагында бирге болобуз. Микрофондо Майрам Базылакунова. Бүгүнкү программабыздын мейманы коомдук ишмер, ишкер Урмат Барктабасов. Саламатсызбы, Урмат мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык. Алды менен мына ушу бир жумага чукул эле убакыт болуп калды көрүнөт. Жагымдуу жаңылык менен баштагым келип атат. Сиз өзүңүздүн жеке ушу социалдык түйүндөгү баракчаңызга неберелүү болгондугуңузду абдан кубанып жаздыңыз. Небереңиздин бешик болсун, бек болсун. Айтыңызчы, негизи кыргызда айтып коюшат, баягы небере өз баладан дагы таттуу болот экен депчи. Анан чоң ата болуунун жоопкерчилиги, сыймыгы кандай болот экен? Эми жакында эле неберелүү болдук да больницадан чыга элек. Эми чыксанан көрөбүз го. Бирок сезим, кубанч чоң эле. Аябай чоң, ушундай кубанып отурабыз. Досторубуз да ушул биздин кубанычыбызды чогуу бөлүшүп отурат. Аларга да чоң рахмат деп айтып атабыз. Кыргыздын бир эр азаматы болсо экен, кыргызга кызмат кылатуучу бир жигиттин бири болсо экен деген чоң тилегибиз бар. Алгачкы небереңизби? Алгачкы неберебиз. Анда жоопкерчилик дагы чоң болот экен да, баланы тарбиялоо өзгөчө мындай атадан дагы, чоң атадан дагы бир жоопкерчиликти талап кылары белгилүү да. Айтыңызчы, Урмат мырза, мына сизди жакшы билгендер ушул Урмат абдан күчтүү жарандык позициясы бар, анан мекенчил жигит деп баалап жүрүшөт да. Бирок соңку учурда мен билгени сиз мындай айрымдар тамашалап айтмакчы подпольеде жүргөндөй таасир калтырасыз дегени массалык маалымат каражаттарына дагы өтө сейрек интервью берип жүрөсүз. Соңку 5-6 жылдагы интервьюларыңызды деле окуганым жок. Эмне менен алектенип жатасыз азыр? Эми жеке иштер менен алек болуп отурабыз. Азыр ошол бир чоң проекттин үстүндө иштеп атабыз. Нижний Новгород шаарында ушул чоң логистика центр куралы деп. Бул иш башталып калды. Кудай буйрса, пландары түзүлүп, бул аябай чоң проект. Мындай проекттен ошол Россия боюнча алтынды салалы деп атабыз. Себеп дегенде логистика аябай керек тармак. Анан ошо өткөндө Москвага барганда ушул логистика боюнча оюңуз, пикириңиз кандай дегенди айтып берсем, ушуну жетектеп бериңиз деп суранышты да. Ушул үстүндө иштеп отурган чагыбызда. Кыргызстандын шартында деле ушундай логистикалык борборлорду куруу боюнча сизде мындай сунуш же ой барбы? Дегеним, мына ЯЭПтин курамына киргенибизге бир топ убакыт болуп калды, бирок биз ишкерлер ушул логистикалык түйүндөрдөн абдан кыйынчылыкты тартып атышпайбы? Ооба. Мындай да, логистика дегенге бизде мамлекетте, өкмөттө көңүл буруп айтат да. Негизи бул логистика деген аябай негиздүү багыт деп койсок болот да. Себеп дегенде жанагы малый средний бизнестин чыгарган заттарын ушул логистика ташып бериш керек да негизи. Биз мына ушул Россияда койгон бирден бир багытыбыз ошол болчу. Мен ошону түшүндүрүп бергенден кийин булар ынанып ушундай экен дейт да. Анан ушул жана российский программага, ушул ЕАЗСтин программасы боюнча бир логистический центрди ушул Кыргызстанга куралы деп атабыз да. Абдан сонун экен. Иркештангачы. Себеп дегенде Кыргызстандын географиялык жагынан карасак аябай ыңгайлуу да биздики. Аябай ыңгайлуу. Биз деген бияк тарабында Индия, Пакистан, Афганистан, Тажикстан, Өзбекстан турат. Биягында болсо Кытай турат да. Биягында 1,5 миллиард, биягында 1,5 миллиард. Демек, ошолордун экөөнүн ортосуна биз көпүрө койсок, акча түшө баштайт да. Анан бул качан ишке ашчудай? Азыр эми экономический обоснованиясы жасалып атат. Ушул 6 проекттин бирөөсү ушул Иркештан болуп атат. Биринчиси Нижний Новгород болот, экинчиси Дальний Восток. Дальний Востокто аябай чоң болот. Дальний Востокто болсо биз ушул 1 миллион квадратный метр логистический центр закладывать этип атабыз. Себеп дегенде Юго-Восточный Азия деп коет. Япония, Вьетнам, Индонезия, Филиппин, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Северная Корея баары ошакта жайгашкан эмеспи. Анан ошол үчүн могу евразийский пространствода ушул логистический центр аябай талап болуп атат да. Ушул керек болуп атат.
Анан ушул программаны мен өзүм иштеп чыккам. Орустарга сунуштап ошолор колдоо таптык да. Эми бул жерде баягы мындай сиздин дагы каражатыңыз салынып, анан инвесторлор дагы жардам берип атабы же жеке өзүңүздүн салымыңыз чоң болуп атабы? Бул жерден эми мындай да, азыр киребиз дегенде очередке туруп атат. Себеп дегенде, мындайча айтканда, мына могу бизде Народный деген магазин бар эмеспи? Ооба. Жанагы ишкерлер ошол жака чыгарган заттарды алып барып атпайбы? Ошондой бирок чоң болот да бул деген. Анан биз ошонун баарын ошол жактан баягы оптимизировать этет деп коет да. Ошондо анан бияктан тиги Юго-Восточный Азияга, Юго-Восточный Азиядан Евразияга ташый баштайбыз да. Анан мындайча айтканда чоң склад болот да, дүкөн болот, аябай чоң. Мисалы Toyota, Mercedes, Honda, Hyundai, алардын запчастары, тамак ашы, мисалы Индонезияда шумдук тамактар бар. Ошолордун баары келе баштайт. Банан, апельсин деген бар, аябай өсөт. Балык деген бар. Мына ошолордун баары ары бери ташылат да. Бул Кыргызстандагы биз жасап аткан долбоордо эки чоң континент, аябай чоң континент да. Мына ушул экөөнүн ортосуна эгер жана логистика центр түшүп калса, бул кыргыз эли үчүн аябай чоң бир ишкана болот деп койсок болот. Аябай чоң ишкана. Каражат алып келет турчу, жумуш орун түзөт турчу. Анан бул жерде жана заттар эмес, идея дагы чагылыштырылат деп койсок болот да. Ары бери өтүп турат да. Маданияты ары бери өтүп турат. Акчалары ары бери өтүп турат. Бул эми кандай десем, эң негизги багыттардын бири болот да. Ошол экен. Бул абдан жогорку мыкты долбоор болчудай, бирок каржылоо маселеси кандай чечилген? Каржылоо маселеси эч кандай проблема жок. Акционердик коомдук код, мисалы деген азыр Сибург деген компания бар, российский, алар биз кирели деп атат. Кытайда Alibaba биз кирели деп атат. Жана Америкада eBay, Amazon.com ушундай чоң крупный компаниялардын бар киребиз деп атат. Себеп дегенде, могу евразийский пространствода бир да чоң ушундай логистический центр жок да. Бул эми баягы бүт компьютеризированный болот. Мындайча айтканда, эң акыркы технологиялардын бүт эмелердин баары кирет да. Товар деген баягы мындай адам эме кылбайт, бүт автомат жасайт да, өзү сортировать этет. Бул чындыгында мыкты долбоор болчудай, бирок ошонун ишке ашышы мындай ыкчамыраак болсо деген тилек бар да. Анан мындан тышкары сиз ушул буга чейин деле өзүңүз кыргыз экономикасын өнүктүрүү, анан ички дүң продукцияны жогорулатуу боюнча бир нече долбоорлорду даярдап, альтернативдүү программаларыңыз менен чыгып жүргөндүгүңүздү билебиз да. Ошолордун тагдыры эмне болду? Бүгүн өкмөткө сизден бир сунуш болдубу же өкмөт сиз менен мындай сүйлөшүүдөн качып атабы? Чоо жайын билсек болобу? Эми баягы бир жолу Facebookка жаздым эле. Биз деген билбегендиктен адашпайбыз, биз өзүн билемдиктен адашабыз депчи. Амбициянын күчтүүлүгүнө көп учурда. Анан Facebookка баракчабызга көп эле сунуштар жазып атабыз. Керек эмсеге айтам, келдим сени ук дегендей жакшы эле сунуштарды айтып атабыз, бирок тилекке каршы ошол сунуштарды окуган деле киши жок. Баягы майда чүйдөлөр менен алаксып атышат да. Негизги ушул багыттар мына энергетика тармагы деп анан могу орустар менен кес салабыз дегенде эле мен айткам, ушул туура эмес багыт болуп калды депчи. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө кыргыздарга бул сууну жүгөндөш керек болуп атат да. Мисалы ат менген эмчүн жүгөндөйт. Управлять этиш керек да, башкаруу керек да. Анысы кандай биз ушул ала качып кетпеш үчүн эме? Ушул сууну эгер жүгөндөп алсак, мына суунун баасын азыр дүкөндө канчадан сатып атат карасаңар. Бизде миллиарддаган суу жөн эле агып атпайбы. Анан ошол үчүн биз деген азыр ушул суу ГЭС эмес, сууну үнөмдөө боюнча багыт алып башыбыз керек да. Мисалы сууну төгүп салып алган кайра жок болуп калып атпайбы. Анан ошол үчүн ошол суу кайра суу сактагачка кирип тургандай болуш керек да. Муну деген мен 94-жылы Германияга барганда окуп келгем.
гидроциркулирующий станция деп коет да. Бул деген жана аккан суу кайра кирип турат да тияка чындай. Ошондо электр энергияны да көбүрөөк чыгарып берет, суу да үнөмдүү болот, туура пайдалансак да болот да. Сууну биз мындай товар катары сата билүүнү да үйрөнүшүбүз керек окшойт да бул жагына келгенде. Ооба. Мисалы, бизде коңшу мамлекеттер айтып атпайбы, сууну сатканга акыңар жок, Венский соглашение бар деп. Сууну сатканга туура Венский соглашение боюнча сатканга акыбыз жок, бирок транспортировкасын сатканга акыбыз бар да. Туурабы? Демек, каналдарды салышыбыз керек. Жана турган 5 ГЭСтин турбиналардын баары уже эскирди. Мына ушуларды жаңы турбиналарды салышыбыз керек да, кубаттуу турбиналарды. Сууларды кайра артка куйганга бул физика боюнча атайын иштелген бүгүнкү күндө иштеп аткан ошондой станциялар бар. Мына ошол тажрыйбаны алып эле бизге колдонуш керек дагы. Анан иштеп башташыбыз керек. Ошондо токтогулда суу сактагычында суу түгөндү деген жок болот да. Албетте бул өзөккө дагы кайрылабыз. Мен угармандардын эсине салып өтөйүн. Бүгүнкү саясаттан сырткары деп аталган программабыздын мейманы коомдук ишмер, ишкер Урмат Бартабасов. Урмат мырза, мына сиз мурда мындан калп айтпайын бир 10 чакты жыл мурун саясатка абдан активдүү аралаштыңыз эле. Өзүңүз партия түзүп, анын башында турдуңуз эле. Бирок кийинчерээк мындай саясатка аралашып, же ал окуяларга тигил же бул окуяга мындай өзүңүздүн позицияңызды билдиргендигиңизди байкай албай жүрөм да. Саясат сизди чарчаттыбы же мындай сырттан байкоо салып, анан бир ыңгайы келгенде аралашайын деген ойдо жүрөсүзбү? Эми чарчадык деп айтпайбыз. Чарчабайт. Адам деген тирүү болгондон кийин чарчабайт. Биздин бар болгонубуз эле саясат. Байкап турабыз, карап турабыз, капталдан чыга калып атышат, кыйратабыз деп. Аларды деле көрүп атабыз. Бийликти ала коюп кыйратабыз деген аларды деле көрүп атабыз мынакей. Анан мен ойлойм да ушул баары деле калың эл бар, алар деле суранып атат, Урмат ушул саясатка кайра кайтпайсың дегендей болуп чанан ушул биздин кыргыз элине биз деген ушул реальный иштер менен көргөзүп, анан кайтып келбесек, эл көрмөйүнчө ынанбайт экен да. Анан ошол үчүн ушул бир чоң иштерди жасап, анан көргөзүп. Башкача айтканда, сиз саясаттан биротоло кете элек экенсиз Тантай? Адам саясаттан кетпейт да. Бизде 6 миллион эл бар саясатта. Анан ал кеткен жок, ал просто убактылуу нерсе. Сөз бар эмеспи? Эгер сен саясат менен алектенбесең, саясат сени менен алектенет депчи. Анан мындай да мен бир жолу Facebookка жаздым эле да, 1 сомду да көтөрө билиш керек депчи. Туура. Кээ бирөө ошол 1 сомду да көтөрө албай кетип атпайбы. Анан анысы кандай биз деле аны көрүп атабыз. Саясатка келишет, бийликке келишет, сөз көтөрө албайт, сомду көтөрө албайт, бийликти кызматты көтөрө албайт, талтайып жыгылып калып атышпайбы. Анан ошол үчүн булардын баарын көтөрө да билиш керек да. Бул кыргызда айтмакчы жана топук кылуу маселеси же жок айтыңызчы, мисалы эр жигитке бийлик менен байлык көрүп берет деп коюшат. А бийлик менен байлыкты мындай сыноо катары көтөрө билүү үчүн адамда дайыма эле мындай ички бир туюм, стержен деп коелучу, жетишеби? Сизде кантип ошону көтөрүп келе атасыз? Жетишет. Себеп дегенде мен бир жолу да жаздым эле. Мага кыргыз элим өзүмдүн жетишкендигимен да, ийгилигимен да өйдө турат депчи. Мына ушуну түшүнгөн адам өзүн дайыма сабырдуу кылып алып жүрөт да. Биз көп эле жаштарды көрүп жүрөбүз, ушул акчадан дагы, кызматтан дагы мындай мас болуп калып атышат да. Мен ушу 54-кө чыккычакта көп эле акча кармадым, бийликте да отурдук, мына коңшу мамлекетте чоң кишинин жанында жүрдүк, биз мас болгон жокпуз да. Анан ал адамдын өзүнүн тарбиясынан болот да. Анан мынтип коет. Орусча айтат да, ошибки это информация дейт да.
каталар деген бул маалымат деген сөз болот да. Анан өтө маанилүү маалымат деп коет да. Демек биз жашоо турмушта баягы жасалган каталарыбыздын баарынан маалымат алабыз да. Үйрөнөбүз, сабак болот, Сабак болот, үйрөнөбүз, этият болобуз дегендей. Азыр бизде угармандарда бар болуп атат. Биз аларга да кезек берип туралычы. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы? Алло, assalomu alaykum, hurmatli aka. Men sizga bir so'rov berayин dedim. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Менин атым Улан. Жумалдан бул Нармолдо. Эми бул Эркештанга жанагыдай чоң бир эме курган атса, бул жакшы нерсе экен. Ошол территория участогу канча гектарга, канча сотка курулат турган нерсе, анан ошонун эмеси чечилди берет, жер участогунун эмеси территориясы. Анан эме ошого канча ишкер жумушчу алынат, ошо кандай кайрылып неместек болот. Кезекке тура берели дейсизби? Ошо сыяктуу. Рахмат, азыр жоопугалы. Эми жанагы техника экономическое обоснование деп коет. Биз буга келе элекпиз. Эркештан просто планга кирдик да. Бизде азыр биринчи иретте Нижний Новгород турат, экинчиси Дальний Восток, үчүнчүсү Новороссийск, төртүнчүсү Санкт-Петербург, бешинчиси Эркештан. Анан буга кайрылып келгенден кийин анан ошондо территориясы дагы эсептелет, канча болуш керек. Тиги эмеси да эсептелет, канча киши иштейт. Мен ойлойм ушул бери дегенде бир 3000-4000 киши иштейт аяктачы. Жакшы, биз программабызды улантабыз. Студиянын мейманы коомдук ишмер, ишкер Урмат Бартабасов. Урмат мырза, мына жаш кезиңизден эле ушул ишкерликке аралаштыңыз. Ал түгүл айрымдар баягы сиздин ата-энеңиздин кесиби бухгалтер болгондуктан ушу бала кезиңизден эсеп-чотто үйрөнгөндүгүңүздү да буга таасир кылып айтып жүрүшөт. Негизи ушул акча табуунун жолун, сырын бир толук өздөштүрүп болдуңузбу же мындай ишкерчиликтин сыры түгөнбөйбү? Ишкерчиликтин сыры түгөнбөйт экен да. Анан могу биздин Кыргызстан кичинекей болгондуктанчы, баягы шарт деп коет да, ошо шарт дал келбей атат да. Анан ушул Россияга биз барып, азыр ушул чоң бир кыялданып жүргөн иштерибиз бар болчу да. Ошолор ишке ашчудай болуп турат да. Мисалы, ушул логистический центр, экинчиси ушул жана түбөрдүү валюта боюнча ушул кандай иш-чаралар колдонуш керек. Анан могу биз Евразияска киргенде кыргыз эличи, жалпы кыргыз эли жандандырып кетиш үчүн эмне керек? Мисалы, жанагы жерди айдаганда жаан жок, суу жок болуп калганда суу тилейбиз го, мал союп тиги бул. Анысы кандай ушундай бир берекелүү бир жамгыр жаап өтүш керек болуп атат да. Баардык эл мындай дүрдөй түшүш үчүнчү. Анан мен ушул бир багытты ойлоно туруп анан илгери могу бизде пош деген бар болчу Токмокто. Ушул пошту салышыбыз керек экен да. Бул жүндү иштете турган фабрика болсо керек эле. Анткени мындай да. Биздин код, кыргыздын коду деп коет да. Биз ар бир эл эмнени жакшы жасасачы, ошону өздөштүрүш керек да. Биз мына шырдак, азыр кыздарыбыздын бар, жүндөн жасалгылар, кол өнөрчүлүк, ушул боюнча мен эсептеп койсом бир 400-500 миң кишини жумуш менен камсыз кылат экен да. Анан эгер пош салынса, мына ушул кишилерге ушунчалык эме болот. Бүгүн кийиз жок мынакей. Биздин бир шырдакты Жылдыз Асанокунова деген бир карындашыбыз бар. Швейцариядан дүкөн ачып 8000 евродон сатып атат. Америкага заказ бар. 4 контейнер, 4000-5000 шырдак заказ бар, кийиз жок болуп атат. Анан мына ошол үчүн эгер ушул бир пошту пландаштырып атабыз, эгер ушул пош салынчу болсо, анда көп элге аябай чоң, мындайча айтканда, чөйрө ачылчудай болуп турат да. Бул деген жүндүн баасы чыгат. Жүндүн баасы чыкса, койдун баасы чыгат. Койдун баасы чыкса, тоюттун баасы чыгат. Тоюттун баасы чыкса, жана жер иштеп жүргөн дыйкандарга дагы аябай чоң берекелүү каражаттар келе баштайт да. Анан ушул багытта ушундай бир чоң эмелерибиз бар. Анан могу туризм багыты. Ушул могу логистический центр ушул туризмге аябай чоң
жол ачат да. Себеп дегенде туризмдин 4-5 багыты бар. Мисалы, денсаулык боюнча туризмди окуот, бизнес туризмди окуот, саякат туризмди окуот, анан шоп туризмди окуот да. Мына ушул жана Эркеш тамга ачылатуучу бул шоп туризм болот да. Мисалы, Эркеш тамга ачсак, аякта бир сонун жерлерибиз бар да. Сары Челек деген жерибиз бар. Кара Шоро деген жерибиз бар. Экотуризм дагы өнүгөтүлөт атпайбы? Анан мен Москвада жүргөндө ушул Этномир дегенде бизге сунуштады, ушуга кирип көргүлөчү дейт да. Анан силер ошол Кыргызстан ошол Этномирге кошсоңор болот дейт да. Эми булар аябай өнүктүрүп жакшы жасап коюшуптур да. Анан биз эгер ошого кирчи болсок, мына бир аябай жакшы бир сонун эмелер башталчудай да. Анан ушул көл боюнча да бир чоң долбоор сунуштаганбыз, генплан. Көлгө генплан жасалыш керек да, сөз түрүндө. Кийинки угарманды угабыз азыр. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз? Урмат саламат. Саламатчылык. Жакшы. Иш бек болсун. Рахмат. Мен Аббас районунан, Акмыс айылынан чалып менен атым Торбай. Илгери бир Наристе деген эмечилик купондорду алып кетти. Ошо боюнча жанагы акциясы эстекенчи ону көрбөгөм. Ушуга бир кандай Азыр жооп берейин. Жооп беребиз. Бул Наристе инвест ачканда ушу бир балдар келди эле да, урмат байке ушундай жардам берип коюңузчу, ушундай ачалы деп атабыз депчи. Анан биз жардам катарында ошол балдарга жанагы каражат бөлүп, офис бөлүп, анан мындай багыт бергенбиз да. Бүгүн ал бала бар, иштеп атат атнакай. Телефонун азыр биз ушул эмеге берип коелу, мен тиги телефонун. Эфирден кийин таштап коелу. Эфирден кийин таштап коелу. Ошол бала менен байланыштыңар, анан ошол баарын силерге маалыматын түшүндүрүп берет баарын. Программабызды уланталык. Саясаттан сырткары программасында бүгүн коомдук ишмер, ишкер Урмат Бартабасов. Урмат мырза, мына биз чындыгында жанатан бери каалайбызбы, каалабайбызбы, баягы сиз ишкер, экономист катары көбүрөөк ушу басымды өнүгүү жолуна жасап жатабыз да, бирок карапайым калкты кызыктырганда көп жагдайлар бар да. Мисалы, азыр чындыгын карап көрсөк, жаш өткөн сайын адамдын ушул баягы баалуулуктарга болгон, адамдык баалуулуктарга болгон, жашоого, өмүргө болгон мындай философиясы дагы өзгөрө баштайт экен да. Бул жагынан алганда сизди көбүрөөк азыркы учурда эмне түшөлтөт, эмнегени көбүрөөк ойлоносуз, кыжаалат болосуз? Могу адамзат эптеп эле акча табыш керек деп эле калыптыр да. Анан биз айтып атабыз да, эгер адам бактылуу болом десе, мунун баары биздин мээбизде болот да. Ал акчасы жок деле бактылуу болсо болот да. Анан ушул көп жаштар менен жолукканда ошону айтабыз да, ай андай эмес депчи. 1 сом тапсаң, $1 миллион тапсаң деле адамдын өзүнөн болот депчи. Мен ошол үчүн көчө түн ичинде жана Facebook'ка эмемди койбодум, посттучу. Түн ичинде күндү сатып албайт, күн эртең менен таң атат депчи. Анысы кандай день рождается утром дегендей. Мен ойлойм, ушул адамдарга ушул могу биздин бардыгын эле акча менен сатып алууга болот деген түшүнүк жашайт дейсизби? Жок, андай болбойт. Бардык нерсени акчага сатып алганга болбойт. Жок, адамдарда бирок ошондой бар, ошондой түшүнүк. Эми анан багыт ошондой болуп калды да. Баары эле жанталашып атат да. Тигини ала коюш керек, муну ала коюш керек, муну салыш керек, тигини салыш керек деген эме болуп атат да. Мисалы, чет мамлекетте үй же машина бул роскош болбой калды. Туура. Ал керектөө катары, Жөн эле мындай. Алар деген жөн эле арендага алат дагы үйдү. Жашайт, анан башка жумуш боюнча эмет көчүп кетсе таштап коюп кете берет да. Анысы кандай үй роскош болбой калды. Машина деле ошондой болуп калды. Машина деле арендага алынбай болуп калды. Азыр деген ушул мен мага жаш балдар көп келет да. Байке ушинтип акчаны $10,000 бар, $5,000 бар. Бизнес ачайын деп атам дегенде, мен баягы сүйлөшүп көрүн айтам да, мен сенин ордуңда болсом акыл сатып алат элем депчи. Туура. Мисалы, китеп окуп, анан жакшы китептер бар. Ошондон 4-5 китеп окусачы адам терең
мындай пайдалуу китептердичи анда такыр башкача болот. Мына мисалы бизге деген азыр коучингдер деп коет, Роберт Кийосаки, тиги булардын баары келет. Булардын баары практик эмес. Булар өмүрүндө мыкка көрбөгөн адамдар. Мындай ишкер өзүнөн мындай через себя пропустить этет дейт го. Андай бирдеме жасап жүргөн адам дайыма жетишет да ошол эркегечи. Ошол бир практиктин андан көрө кебин угуп койсо, китебин окугандан көрө ошол аябай пайдалуу болот да. Анда бул жагынан келгенде, мисалы бир адамдарга башкача бир таалим же окутуу керек чыгар да. Жана сиз айтып атпайсызбы, бир интеллектуалдардын клубун ачалы деп ойлонуп жатабыз да. Бул практикалык жагынан алганда жардам берет беле? Берет, аябай жардам берет. Себеп дегенде мына бүгүн деген мындай карап отурсак, чөйрө болуп эле бөлүнүп алганда, партия сүйлөшкөн эле шайлоо, саясат, Трамп, анан Обама, анын кереги деле жок да. Анан биз ушул интеллектуалдардын даанышман, акылмандардын бир клубун ачалы деп, анан ошол жака билимдүү адамдарды тартып, анан ошол жерден мындай тегерек стол кылсакпы деп атабыз да. Анан ошол жерге адамдар келип, билбеген нерсесин сурап, көрбөгөнүн көрүп, билбегенин билип алышса жакшы болот эле деген бир эме болуп атат да. Ой болуп атат. Анан биздин кыргыздар азыр бир тобу аябай чыгаан болуп калды. Малайзияда бар, Японияда бар, Америкада бар, жакшы балдардын баары бар. Маалымат каражаттар көп азырчы. Мунун баарын интернет аркылуу чагылыштырса болот. Муну телефон аркылуу чагылыштырса болот, Facebook, тиги бу Viber. Азыр эмне кааласаң бар да, туп-тура ошону тиги баягы өзүнүн мындай түрү көрбөсө мындай телевизор аркылуу көрүп отура берсе болот да. Анан ушул интеллектуалдардын клубу ушул бир топ балдарга мындайча айтканда багыт берет эле да. Кээ бир адашып жүрөт да. Данышмандардын мектеби демекчи да, мына жакында биз ушул өзүңүздөн угуп калдык. Балыкчыда устаз Чубак ажынын дагы өзүнүн бир академиясын ачарыңызды, ага өзүңүз багы жардам берип жаткандыгыңызды угуп калдык. Бул идея сизге кайдан келди? Бул идеяны биз Чубак ажы менен чогуу бир жерде болуп калдык. Ошол жерден мен бир суроо бердим. Шүгүрдү кандай түшүндүрүп бересиз депчи. Шүгүрчүлүк деп, Шүгүрчүлүк деп. Анан ал киши ушундай жакшы жооп берди да. Анан мен айттым да, агай ушундай могу көл, нарын өрөөнүнө дагы ушул илимиңизди, билимиңизди таркатсаңыз жакшы болот эле. Десем, ошондой планда бар, ой бар, бирок тилекке каршы ушул имарат жагынан кыйналып атабыз деп да. Анан мен ошол жерден эле чечип бердим. Анда мен сизге ошондой бир имарат чечип берейин, көлдүн жээгинен. 20 метр көлдүн жээгиненчи. Жакшы экен да, ал эс алуусу үчүн дагы бир мындай өзүнчө аура. Аура, таза, таптаяр, ичинен баары килем салынган, мебели менен баарын көргөзүп, анан ачкеге тапшырып, эми тезирээк ушул академияңызды ачып, элди сугара баштаңыз дедик да. Элди сугарып, элге ушул билимиңизди бердик. Элдин баары ойлойт, Чубак ажы десе эле баягы дин жагы экен депчи. Жок, бул киши ар тараптан аябай билимдүү адам да. Демек, бул киши күчкө толуп турган кезинде биз ушул кишинин сабактарын алып калышыбыз керек да. Ал жеке эле биздин жаш балдар же болсо айылдагылар эмес, мына бизге окшогондор да барат элек да. Бизде да толтура суроолорубуз бар. Мен дайыма изденип жүрөм. Мен күнүгө мындай бир жок деген 10 барак окушум керек да. Сөз түрүндө дайыма ушул китепке эме кылып турам да. Азыр мына Талептин китебин окуп атам, Манчих Руккас деген. Укмуш жазылган экен да, аябай. Демек, жакын арада буюрса Чубак ажы ошол көлдөгү академиясын барып иштете баштайт экен да. Өткөрүп бердик уже. Расмий түрдө өттү. Өттү. Абдан жакшы экен. Жакшы экен. Биз программабызды улантабыз. Студиянын мейманы коомдук ишмер, ишкер Урмат Бартабасов. Урмат мырза, негизи көпчүлүк баягы саясатчылар же ишкерлер менен сүйлөшүп калганда айтышат, мындай бийликте турганда же колуңдан бардык нерсе келип турганда досторуң абдан көп болот экен депчи. Анан сизде достор көппү же чыныгы достордун саны өтө эле аз болобу? Досторум көп. Достукка кандай карайсыз? Ишенимдүү дос боло аласызбы? Ооба. Менин досторум аябай көп.
баягы кээ бирөө Арасында сатып кеткен учурлар болду беле? Достордун арасынан жок, мындай капталдан келип калгандар болгон. Досторду эми тандай билебиз жакшы эле. Мисалы ошол арасына капталдан келип калган деп айтып атпайсызбы? Мисалы аркадан бычак сайган учурлар болот деп айтып калышат да. Көпчүлүк учурда ошо акчасы көп адамдардын ушундай учурга кездеши мүмкүнбү? Ошол оор учурдан кантип чыга алат адам? Эми кандай десек, биз достордон деле андай бычак сайган болгон жок. Баягы жашоо турмушта көрө албастык ичтаалык деп коет эмеспи? Андай учурлар болгон. Тиги 90-жылдарда Алматыга ошол бир тиын акчабыз жок, жол тосуп кеткен күндөрүбүз да болгон. Асель экөөбүз квартирада турганда күндөр болгон, барарга жерибиз жок. Ушул жана неберелери болгон уулубуз анда Аселдин курсагында. Анан ушул Ырбачтан жол тосуп четинен могу объезднойго чейин келип, жолдон ошол шопурга жанагыла окуямды айтып берсем, токмокко кирип, Канат пакеттеги тамак алып берип, бияка келгенде курткасын кийгизип, анан ошо менен Алматыга кеткенбиз, бир тиын акчабыз жок. Бирок тилекке каршы мынакей бутка туруп кайра келдик деп койсок болот да. Анан ошол үчүн мен могу романдарга дайыма айтам, сынбаш керек да эч качан. Эч качан сынбаш керек. Өзөрлүк, изденүү жолунда жүрүш керек да адам деген дайымачы. Дайыма изденүү жолунда жүрсө эчтеке сындыра албайт да. Адам турмушунда 3 нерседен жаңылбаш керек деп айтышат да. Анын бири ушу жар тандоодо депчи. Сиз ушу өмүрлүк жарыңызды кантип тандадыңыз? Анан өмүр бою ошол сүйүү сезимдери балага өтпөй жашап кете берет бекен? Кете берет экен. Сүйүү сезим болот экен. Баланыкы өзүнчө болот экен. Аялыбыздыкы башкача болот экен. Жар тандоодо дагы мындай өзгөчө аркасынан чуркагандыгыңызды укканым бар да, ошону коомчулукка айтып бербейсизби азыр? Эми кандай десем? Ошол розаларды бүгүн деле бересизби? Беребиз. Ошондогудай мындай сезим, ошондогудай романтика бүгүн сизде жашайбы? Жашайт. Ошондой романтика бар. Кайда жүрсөк дагы дайыма ушул жарыбызга өзүбүздүн баягы мындайча айтканда ката эмес, ушул туура эле болгон экен, ушул туура эле тандаган экенбиз, ушул балдарымдын энеси деп мындай кандай десем, баягы жаш кездегидей эмес да, албетте. Бирок баары бир деле азыр мындай көбүрөөк да сыймыктануу, урматтоо дегендей. Себеп дегенде Асель менен мен аябай акыбалым жаман болгон кезде үйлөнгөнбүз да. Аябай жаман болуп турган кезибиз, бир тиын акчабыз жок, барарга жерибиз жок болуп турганда үйлөнгөнбүз. Бирок ошонун баарын өттүк. Абакта отурган революционный баягы эмелерибиздин баарын бул уже революционерка деп алып бүттү. Анан анысы кандай булардын баарынан өтүп, испытаниялардын баарын өтүп, ушул орусча айтып коет, уважение деп коет да. Сыйлоо сезими. Сыйлоо сезими. Өзүңүз үй бүлөдө кандай атасыз? Балдарга кандай тарбия бересиз? Мисалы, колуктуңузга орун колдон алып, жеңилин жерден алып жардам бересизби же ал жагына келгенде мындай? Жок, беребиз. Чоркоксузбу? Жок. Андай жок бизде. Бизде демократия. Либеральный семьябызда биз деген. Жардам беребиз. Балдарыбыз менен дагы мындай тамашалашабыз дайыма. Мындай урушпайбыз эч качан. Менин балдарым мисалы мен үйгө мас болуп келгенимди эч качан көргөн эмес. Урушканыбызды, сөгүнүп сагынганыбызды эч качан уккан эмес. Мындайча айтканда мындай уулдарым менен эме мамилебизде мындай дос катары мамиле түзүп алганбыз да. Ата-эне баягы балдарга айтып, окуп лекцияны жол менен эмес, мисалы үлгү катары тарбиялоо. Үлгү катарында берүү жагын карайт экенсиз. Мен дайыма ошону айтам да. Мына биз кандайбыз, силер да ошондой болгула.
Чоңойгондо силер дагы бир күнү тыйынтып бир таба баштайсыңар, акылдуу болосуңар, илимдүү болосуңар, билимдүү болосуңар. Ошондо дайыма эл менен бөлүшүп жүргүлө деп айтабыз да. Балдарыңызды Кыргызстандан эле окуттуңузбу же чет өлкөдө окушабы? Жок, бияктан эле окудум. Анткени бул суроону жөн жеринен бергеним жок. Көпчүлүк баягы колунда каражаты барлар мындай чет өлкөдө ошол эле Оксфорд, Кембридж университеттеринен окутууга артыкчылык беришет экен да. Жок, аякта деген балдар чоркок болуп калат да. Мээрими жок, акча эле деп калышат да. Бизде эле мынакей Политехнический институт бүттүк. Генеде бир балыкчы деген шаар бар. Ошол жерден 10 жылдык мектепти бүттүк. Жаман эмеспиз да, жакшы эле. Кудайга шүгүр. Урматтоо, сыйлоо чет мамлекетте бар, эл арасында деле бар. Демек, Назарбаев бир жолу өзү айтып кетпедиби? Мына Каскелеңде эле айылды бүткөн деп. Анан сондай президент болуп отурат. Балдарыңыздын арасында азыр иштеп аткан барбы же мектептерде эле окушабы? Иштеп атышат. Иштеп атышат, окуп атышат. Ишкерлик менен алектенгендер барбы? Бар ишкерлик менен, улуу ишкерлик менен алектенип жүрөт. Бизнес менен. Сизди башында баягы чет өлкөдөгү бизнестериңиз жөнүндө көп айтышчу эле да, ошол эле Дубайдагы баягы туризмге багытталган бизнестериңиз жөнүндө. Ал азыр кандай? Иштеп атабы аларыңыз? Иштеп атат. Иштеп атат. Алардын баары биздики иштеп атат. Анан ушул Кыргызстанда деле ушул бир жакшы бир мындай шарт түзүлүп калса, ошол бизнестин баары деле ошол жака келет элек да. Шарт жок болуп атат да бизде. Азыр байланышка чыккан угарман бар экен, биз кулак салып көрөлүчү. Кандай маселе же суроо кызыктырат болду экен? Саламатсызбы? Саламатсың, Майраш. Угатабыз сизди. Мен бактыбал. Угатабыз. Салам алейкум, урмат. Алейкум салам. Мен Караколдон чыгып атам да. Мен пландарың жакшы экен. Могу Каркырага дагы бир өзүнчө бир базар ачса болот деп жүрдүң эле, ушул болобу? Биринчи суроом. Анан экинчи суроом, өзүм майып атамын да көз жагынан. Анан сизге мен кандай кезиге алам? Рахмат сурооңузга. Үчүнчү суроом, 5 боң бек болсун, мен номерумду Майраш берип коесуңар. 707 38 16 89. Макул, рахмат. Үсүккөлдүн Караколдунан бактыбал деп. Суроолоруна жооп берип койсоңуз эми. Бактаба, эми мындай да, каракол өрөөнүнө базар ачканга болбойт. Каракол өрөөнүн биз деген могу жаштардын, студенттердин шаары деп биз ушул Москвада жүргөндө сүйлөшүп атабыз. Жана МВТУ имени Баумана дейт, Московский инженерно-строительный институт дейт, Новосибирский жана технический вуздар бар, фундаментальный да, фундамент бар. МГУ мына ушулар боюнча биз сүйлөштүк. Ошолордун филиалдарын ачпайсыңарбы депчи. Себеп дегенде Каракол ошого аябай ыңгайлуу да. Түштүк өрөөнү, анан ушул Каракол. Эгер ушул эки жакка ошолордун филиалдары ачылып калса, аябай жакшы болот эле да биздин жаштарга. Себеп дегенде балдар жакшы билим алып алса, илимдүү, билимдүү болсо, алар бүгүн ошол Караколго отуруп алып деле иштей берсе болот да. Ага сөз базар ачыштын кажети жок да. Экинчи суроосу дагы, негизи ушул сизден жардам сурап келгендер көп болсо керек. Аларга кандай жооп бересиз? Эми жардам сурап келгендер көп эле биздечи, аябай көп да. Анан эми биз ушулардын баарын карап туруп, мындай маанилүү, натыйжалуу гана жардам беребиз да. Кийинки угарманды угабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Сиздердин жамаатка чоң рахмат. Бүгүнкү күнгө чейин чоң адамдар чакырып келип атасыздар. Менин азыркы суроом бул Урмат байкеге да. Бирок мындай ишкерлик жаатында эмес, саясий жаатында да. Бүгүн биз саясаттан сырткары сүйлөшүшүбүз керек эле, бирок Урмат байкени колдоп саарга чейинчи. Ал убакта Урмат байкенин саясий багыттары аябай көз караштары, амбициясы бар, аябай күчтүү болчу да.
Анан кийин азыр чындыгында эми угуп атам да Урмат байкем чыгып эл алдына сүйлөп атканынчы. Акыркы 10 жылдан бери биринчи интервью бериш экен. Анда ошо баягы саясий амбициялар кандай болду, көз караштар кандай болот, азыркы саясий абалга кандай көз карашы бар, бир оюн угуп койсокпу деди эле да. Макул, рахмат. Сиздин бир кездеги саясий жүрүштөрүңүздү дале унутуша элек экен коомчулук. Эми саясийден биз четтеп турабыз да. Себеп дегенде саясатчылар аябай көп болуп кетти. Анан бүгүн кеп айталы десек, бар эле мындай бөлүнүп алыптыр да. Бир үй бүлөгө кирсең 4 желек көтөрүп алган да. Анан бирдеме кеп айтыш кыйын экен да. Ошондуктан мындай кичине кое туралычы дедик да. Элим башкалар сүйлөп турсунчу деп, жана биз ушул ишкерликти аябай эме кылат экенбиз, жакшы иштетет экенбиз, ушул ишкерлик багытында иш алып баралы деп чечтик да. Азыркы мындай саясий бир чоң окуянын алдында туруп атпайбызбы? Ошол учурда сизден жардам сурап, же тигил жеке, бул жеке кошул, бизге жардам бер дегендер болуп атабы? Болуп атат. Бизге кошул деп атат, бирок биздин убактыбыз жок. Мен Москвадан келген ушул бир 4-5 күн эле болуп калды да. Анан бир чоң багытта иштеп атабыз да. Анан ушул энергиябызды ар кайсы жерге коротпой, ушул ишкерлик менен иштесекпи деп. Могу Москвада дагы кыргыз балдардын диаспоралары менен жолуктук. Мындайча айтканда абал өтө кыйын экен да. Полиция жагынан жүдөтөт экен, иш жагынан жүдөтөт экен. Анан ушул сүйлөшүп, ушул бир коом ачалы деп атабыз да. Ушул Москвадан баштап, анан аларды жана региондорго таркатсакпы депчи. Жардам иретинде. Мисалы камалып калгандай бар экен, адвокаты жок экен, юристи жок экен. Келгендер жумуш таба албай издеп жүрө берет экен. Анан ушулардын баарына кесиби боюнча, адистиги боюнча ушул жакшы жумуштарды берип, анан могу гражданство боюнча бир чоң маселе бар экен. Биз эми ошол маселени айтып атабыз. Ушул гражданствону алдырбай эле вид на жительство алдырып, анан ошо менен жумушка как российский гражданин алынса жакшы болот. Себеп дегенде акчасы да жакшы болот экен да. Гражданстволордо каражаты да жок экен да, көбүнүкү. Анан ошол жерден жанагы вуздарга квота берилсе экен депчи. Мисалы жанагы чоң жакшы университеттер, технический вуздарга квота берилсе бекер. Анда ошол Москвада, Россияда жүргөн кыргыз балдарына ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен да. Жакшы, кийинки угарманды угалы, азыр саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калган экен. Биздин студиянын мейманы коомдук ишмер, ишкер Урмат Бартабасов, ал эми сиз угуп жаткан Саясаттан сырткары программасы. Азыр кайрадан дагы бир угарма байланышта көрүнөт. Кулак салып, суроосун же пикирин угалык. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Урмат агайга укканда, Ауырстан атышып жакындан деле бирге кеткен суроом бар агайга. Биринчи болуп атам сиз эфирге чыкканыңызда. Сиздин жакшы программа, идеяларыңыз бар деп укканбыз да, ошол пикирлериңизди сунуштаган учурларыңыз болобу? Ошо экономика министрлигине, мамлекеттик кызматкерлер ушундай болду беле. Экинчиси, элге кызмат кылыш үчүн сөзсүз аткаминер же депутат болуш керекпи? Же мындай жөнөкөй жаран болуп деле кызмат кылса болобу? Үчүнчүсү, завод, фабрика Кыргызстанга курсам, элге жумушчу орун түзүп берсем деген пландарыңыз барбы? Чоң рахмат. Эми пландарыбызды айтпадык да. Ошол пландар бар. Жанагы сөзсүз эле депутат же министр болуш керекпи деп атпайбы. Но кээде алда керек болот экен да. Себеп дегенде мындай түшүндүрүштө кыйын болуп атпайбы кээдечи. Көп иштер ошол түшүнбөгөндүктөн эле болуп калат да биздикичи. Анда келечекте депутат болоюн деген максатыңыз барбы? Жок, андай жок. Эгер азыркы учурда сизге ушул экономикалык программаларыңызды, сиздин бир мүмкүнчүлүктөрүңүздү карап көрүп, мындай аткаруу бийлигинде сунуш түшсө барат белеңиз? Эл үчүн эгер ошол кызматыбыз керек болсо, барабыз. Азыркы учурда ушул бийликтеги көпчүлүк чиновниктердин арасында мындай жакын санаалаштарыңыз барбы?
жакын саналаштарым жок. Бирок баягы мындайча айтканда Оста айтып атмын, симпатия деп коет. Бар. Себеп дегенде могу чиновниктердин арасында сөз түрүндө эле адис болуш эмес. Керек эмес, Керек эмес. Мына азыркы премьер-министр Жооронбай Жээнбеков. Бул киши өзү адамгерчилик жагынан аябай жакшы адам да. Мен ушул кишини аябай сыйлайм да. Адам катарында аябай сыйлап урматтайбыз. Адамгерчилик жагынан. Тажрыйба жагынан болсо бул кишиге албетте бизге окшогон кишилердин кеңеши керек эле да. Анан биз деген өзүбүздүн кеңештерибизди баягы Facebook баракчасына чыгарып атабыз да. Жакында Көлгө жаңы өкүл шайланды. Мына ушул балага дагы мен өзүмдүн бир сунушум бердим да. Көлдүн эң биринчиден ушул генплан түзүлүш керек да. Генплан болмойча көл өнүкпөйт эч качан. Анан генплан түзүлгөндөн кийин анан аны ишке ашырса болот. Каражатты кайдан алыш керек, муну да айтып беребиз. Бул 2012 жылго дейм. Мен ушул Чайнарбот менен сүйлөшүп, көлдүн тегерегин кантип өнүктүрүш керек. Ушул программасын түзүп, анан айтып бергем да. Бирок анда көпчүлүк күлкү менен кабыл алышкан эле го. Жомок деп коет да, бирок кээ бирөө жомок деселер мындай көбү түшүнбөйт. Негизи жомок өзү аябай керектүү нерсе да. Ошол жомокто көп чындык бар да. Баары жомоктон чыгат. Дагы угарман байланышта саламатсызбы? Салам алейкум, Мурат ака. Алейкум салам. Саламатсыздарбы? Меники бир суроом бар эле. Кочкор районунда дагы жана Кош бар эмес беле? Туура. Анан ошондоки дагы ошондо иштеги деген суроо да. Ошону иштетиш керек да. Анан жанагы акция деген жана кара койлордун жүздөрү талабап эле калып атат да, жана сырдак боюнча ошолорду ушундай баштаганга жараша биз астына жолдор түзүп берсеңиз жакшы болот деп. Жолдо действительно эле талап эле калып атат. Туура. Рахмат сурооңузга. Мен жана айтып кетпедимби, илгери могу бизде Арчал деген сырт бар болчу да. Ошол Арчал деген сыртта Линкольн деген койлор бар эле. Ошол Линкольн койдун ал эти деле баалуу болчу, бирок баарынан дагы ошол жүндөн май чыкты да. Ланолин деген май чыкчу. Аны Францияга аябай кымбат баа менен жанагы косметический эмелерге жөнөтчү да. Каражаттары. Анан ошол үчүн биз деген мындай мал баксактагы ушундай бир кандай десем, эме керек болуп атат да. Асыл тукум магышыбыз керек болуп атат да. Анын баасы дагы, заты дагы мындай кымбат болгон атат да. Ал үчүн жанагы эркиндей туура айтып атат бул бала. Кочкордо пошту иштетиш керек депчи. Кочкордун жана мериносуна койдук кот. Ошол жакта балыкчыда, тоң өрөөнүндө аябай жакшы болчу илгеричи. Мен толугу менен кошулам, ошону иштетиш керек. Муну эми өкмөт иштетиш керек да муну. Өкмөткө сунуш катарында келиш керек да. Урмат мырза, мына биз жантан бери көп нерселер жөнүндө сүйлөштүк, өзгөчө багы, экономикалык багыттагы сиздин бир ойлоруңузга орун бердик. Анан кээде адамдын жан дүйнөсү, каражат, акча жана башка нерселер менен кирдейт, жан дүйнөсү жанчылат. Бирок руханий байлыкка адамдын ички жан дүйнөсүн кантип байытууга болот? Эмнеден азыктандырууга болот? Дин аркылуу. Мына могу көп адам дин десе эле такыр тез кабыл алып атпайбы? Албетте жанагы интернетте, телевизордо көп нерселер айтылып калып атат, туура эмес нерселер көргөзүлүп эл жиркенип атпайбы? А негизи бул аябай керектүү нерсе да. Анан ошол үчүн мына Чоба ажыга дагы ушул багытта илимий академиясын ачып, ушул элди сугарып бергиңиз деп суранып атканыбыз да ошол да. Анда сизге ыраазычылык билдирелик. Албетте ушул жакшы баштаган пландарыңыз, ойлоруңуз, идеяларыңыз ийгиликтүү ишке ашышын каалайбыз.
саясатка кайтып келериңизди чындыгында ачыктаган жоксуз, бирок экономикалык багыттагы пландарыңыз ийгиликтүү ишке ашсын, абдан чоң амбициялуу долбоорлорунду менен алып урушуп жаткан экенсиз. Алар дагы мен ойлойм ушу Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын экономикасы, анын өнүгүшү үчүн пайдасы тиет деген ишеничтемин. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы коомдук ишмер, ишкер Урмат Бактабасов болду. Ушуну менен саясаттан сырткары деп аталган программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми Марал радиосу өзүнүн уктурууларын түз ободо уланта берет. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар.